Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Мен атым Бакырдинов Уларбек Пейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Бишкек шаарынын жанындагы Новопавловка конушуна келдик. Бул жерде болсо биз 2 кабаттуу 164 чарчы метрлик үй куруп жатабыз. Үйдү баштаганыбызга 20 күндүн тегереги болуп калды. 10 күндүн ичинде фундаментин куйдук, 10 күндүн ичинде балдар буюрса 2 этаж дубалын көтөрүштү да. Азыркы учурда чатыр иштери башталып жатат. Ал эми видеону толук көрсөңүз, биз үйдүн ичин силерге көрсөтүп тартып беребиз. Мынакей биз азыр үйдүн үстүнө крыльцосуна көтөрүлгөндө чаккан крыльцосу бар. Могул жерде крышасы чатыры жабылат. Анан ошол крыльцодон болсо биз негизги үйгө киребиз да. Үйгө киргенде демейдегидей эле бул жерде өзүнүн тамбуру бар. Чакан тамбур, ушул жерге электрощит жана бут чечүүчү немелер коюлат да, шкафчиктер коюлат. Тамбурдан биз үйдүн өзүнүн коридоруна киребиз, негизги коридорго. Ушул коридордон анан үйгө биз чачырап кетсек болот да. Бул жерде лестничный площадка болот, экинчи этажга көтөрүлгөнгө. Бул жер болсо кухнясы болот. Мисалы, өзүңүздөр көргөндөй кенен эле кухня, аябай чоң панорамный терезеси менен. Бул жерде болсо чатырды иштерин баштап атышат, балдар чатырга керектелчү стропилаларды көтөрүп жатышат. Кухнядан экинчи эшикче болот, наркы эски үйгө чыгып кеткенге. Жана ошондой эле конок тозуучу бөлмөсү. Конок тозуучу бөлмөсү боул комната болот. Өзүңүздөр көргөндөй мынакей кенен эле комната, үй 164 чарчы метр. Жана бул үйдү Улан деген байкебиз атасына салып берип аткан себептен атасы улуу киши биринчи этажда спальня болгону абзел да. Ошол себептен ата-энеге атайын биз биринчи этажга дагы уктоочу бөлмөсүн ылайыктап кеткенбиз. Жана санузел бар. Азыр санузелду көрсөтөйүн. Мынакей бул жерде санузел бар. Мынакей санузел. Анан ушул жерден дагы бир көрсөтүп кетчү нерсе, биз проекттин такташып атканда башында бул санузелга биз өзүбүздүн бүт эле үйлөрүбүзгө чаккан терезеге камтып кетебиз. Бирок кээ бир учурда кардарлар болсо, жок, мага терезенин кереги жок дешет эле да. Бул кардарыбыз дагы жок, мага терезенин кереги жок деген. Бирок курулуш уже дуалдар туруп, чатыр башталып аткандан кайра жок, терезе керек болуп калат экен деген себептен анан монтип кайра оюшка туура келип жатат. Ошол себептен проектини такташып аткан моментте максимально мындай кунут коюп, архитектордун сунушун угуп туруп чечим чыгарганыңыз оң болот. Азыр болсо биз сиздерге экинчи этажды көрсөтүп беребиз. Биз азыр мына экинчи этаждын холлуна кирдик. Бул жерде болсо лестничный площадка болот. Ушул жерден адам көтөрүлгөндөн кийин анан коридорго же болбосо холлго чыгат да. Биз бисмилла дегенде эле оң жак бетибизде бул жерде экинчи санузел бар. Биринчи этажда дагы кенен санузел, экинчи этажда дагы кенен санузел бар. Жана ошол санузелдун жанында бул жерде өзүнчө мындайча айтканда балкон бар да. Бул жерде кааласаңыздар балкон кылсаңыздар болот, чоң панорамный терезеси менен турат. Кааласаңыздар гардероб катары колдоно берсе дагы болот. Төшөк жыйгыч же болсо гүл өстүргүч катары. Андан кийин болсо спальный комнаталар жөнүндө айтсак, уктоочу бөлмөлөр жөнүндө айтсак, бул жерде биринчи уктоочу бөлмө абдан кенен. Мынакей көрдүңүздөр, бул жерде балдар азыр чатыр иштерин баштап жатышат. Дубалдын бийиктери жөнүндө айтып кетсек, биринчи этаждыкы 2,80, экинчи этаждыкы болсо 2,5 метр. Бул жерде болсо гардероб бар, дагы бир гардероб. Бул дагы абдан ыңгайлуу болот. Эгерде сиздин үйүңүздө көп киши болсо, төшөк жыйганга же болсо кийимди, кышкы кийимдерди, жайкы кийимдерди койгонго да. Бул жерде болсо бизде экинчи уктоочу бөлмө, мынакей көрдүңүздөр, экинчи уктоочу бөлмө и ошондой эле үчүнчү уктоочу бөлмө бар бул жерде. Биз азыр сиздерге тартып берген үйдүн узун туурасын айтып кетсек, 8ге 10 болгон 164 чарчы метрлик үй. Бул үйдүн ичинде болсо 4 уктоочу бөлмө, чоң зал, кенен кухня, 2 санузел, ошондой эле
бир гардероб жана балкон бар. Ал балконду дагы кааласаңыз гардероб катары колдонсоңуз болот. Биз бул үйдү ушул деңгээлге чейин Кудай буйруса 20 күнүн ичинде жеттик. Буйруса кадарыбыз менен 3 айга 3 айдын ичинде тапшырып беребиз деп договор түзүлгөн. 3 айдын ичинде буйруса тапшырып беребиз. Эгер да сиз биз менен договор түзсөңүз, биз деле сиздикин ушундай сымал эле 3 айдын ичинде үйүңүздү тапшырып бергенге жетишебиз Кудай буйруса. Ал эми үйдүн баасы жөнүндө айтып кетсек, биз бул үйдү болсо под евро ремонт деген деңгээлге чейин алып жатабыз. Под евро ремонт деңгээли деген болсо үйдүн 90% иши бүткөн болот да. Биз өзүбүз фундаментин куюп, материал работасын уюштуруп, ичин толтуруп, трамбовать этип, дубалдарын көтөрөбүз, межэтажный перекрытиясын коебуз, экинчи этаждын дубалын көтөрөбүз, чатырын жылуулайбыз, крышасын жабабыз, витровой карниз, водосток, суу аккычтардын баарын тең орнотобуз, үйдүн бетин атайын фасадный материал менен кооздоп беребиз, сырткы пластиковый терезелердин толугу менен коюп беребиз. Ошондой эле эшик кире бериштеги темир эшигин коюп беребиз. Үйдүн ичине киргенде болсо электромонтаж толугу менен коюлган болот. Точка, выключатель, заземление деген нерсенин баары тең коюлган болот да. Сантехнический системасы коюлган болот. Жана дубалдын бетине болсо гипсокартон чаптап, гипсокартондун үстүнөн биринчи слой шпаклевкасын тартып кетебиз. Ал эми биринчи этаждын полуна болсо жылууланган стяжка куюлат, стяжканын үстүнөн наливной пол куюп кетебиз. Жана лестницанын биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосундагы лестницанын темир каркасын орнотуп беребиз дагы, вентиляционный система үйгө коюп беребиз. Ошондо үйдүн 90% жумушу бүткөн болот. Ушул нерсенин баарын материал, работа, доставка, балдардын тамак ашы, инструмент жана башка баардыгы баасы кирип суммага орто эсеп менен ушундай размердеги, ушундай проекттеги үйлөр азыркы күндө 3,5 миллион сомдун тегерегинде айланып жатат. Ал эми так сумманы аныкташ үчүн сиз менен отуруп биз фундаменттин бийиктигин, дубалдын бийиктигин, крышаны эмне материалдан болот, фасадты эмнеден кылабыз, терезе ак болобу, күрөң болобу такташыбыз керек да. Под евро ремонт деген деңгээл болсо 90% иш бүтөт. Дагы бир жолу баса белгилейм, сизде кийинки жумуштарыңыз болсо бул таза ички косметикалык ремонт кылат. Бул ламинат төшөмөй, обои чаптамай, натяжной потолок, ички межкомнатный эшиктер жана санузулга кафель. Эки этаж болсо, жогорку үйдөгүдөй, эки этаж болсо анда лестницанын сырткы обшивкасы калат. Ошол себептен эгерде сиз жакын арада үй салып, үйгө кирем деп пландап жаткан болсоңуз, кайрылыңыз. Биз сизге ушундай сымал жер титирөөгө бекем бат курулган, кышкысын жылуу болгон үйдү 3 ай ичинде салып көрүп беребиз.